Бүгүнкү күндөгү негизги маалыматтарга токтолобуз. Түз эфирде жаңылыктар программасы. Саламатсыздарбы? Ош Нукат жолундагы 20 августтагы жол кырсыгында бир адам каза болду. Өлкө башчы Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министринин чакыруусу менен Будапешт шаарына барды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өлкөдөгү бир катар көмүркенин кытайлык компаниялар менен биргелешип иштетмей болууда. Сентябрдан тарта мектеп директорлорунун жана орун басарларынын айлыктары жогорулайт. Ош Нукат жолундагы 20 августтагы жол кырсыгында бир адам каза болду. 2 адам жаратылып ооруканага түштү. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиргендей, Дево Матиз үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рөлдү башкара албай Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү унааны коюп кеткен. Жыйынтыгында Дево Матиздин айдоочусу окуя болгон жерде каза болгон айдоочу Карагулжа районунун тургуну экендиги аныкталган. Нарындын Кочкор районуна караштуу Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы жана Кара Суу айыл аймагынын башчысынын орун басары чекстерге пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында УКМК кабарлады. Билдирмеге караганда Кара Суу айыл аймагында жеке турак-жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы аныкталган. Аталган кызматкерлер бул кылмышты жабуу үчүн 16 августта чекстерге жолугуп пара берген. Кармалгандар Нарын облустук милициясынын тергөө абагына киргизилди. УКМК тарабынан жер тиркелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу башка адамдарды жоопкерчиликке тартуу боюнча комплекстүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ысык көлдө акчалуу кыргызстандыктарга кол салуу уюштурууга шектелип, Россия жараны кармалганын УКМК кабарлады. Тонолгон акчаны 28 жаштагы шектүү эл аралык топтордун бирин каржылоого жумшоону пландаштырган. Атайын кызмат кармалган эркек киши радикалдык идеологиянын жактоочусу экенин белгилеп, Сириядагы террордук топтун эмиссарларынын буйругу менен иштегенин, 1 жылдан бери издөөдө жүргөнүн кошумчалады. УКМКнын маалыматы боюнча, январда шектүү башка мекендештин паспорту менен чек араны мыйзамсыз кесип өткөн. Ушу тапта комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргыз-Венгер кызматташтыгы бекемделүүдө. Өлкө башчы Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын чакыруусу менен Будапешт шаарына иш сапар менен барды. Анда тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргыз-Венгер соода-экономикалык маселелерин талкуулашкан. Ошондой эле мамлекет башчы Венгриянын улуттук майрамына жана жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатына катышып кайтты. Президент Садыр Жапаров Будапешт шаарына болгон иш сапарынын алкагында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Анда тараптар Кыргыз-Венгер соода-экономикалык чөйрөлөрдө кызматташуу маселелерин талкуулашкан. Ал буга чейинки визиттин макулдашуулары ийгиликтүү болуп, эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө чоң түрткү болгонун эске салды. Сиздин февралдагы сапарыңыз ушу эки өлкөнүн арасындагы мамилелерге бир чоң түрткү болду. Эки элдин арасындагы мамилелердин бир чоң тоскоолу бар. Бул алыстык. Бирок ошо алыстыкка карабастан биздин иштерибиз жакшы жүрүп атат. Эң маанилүү нерсе эки борбор шаарыбызды байланыштырган бир рейсти ачышыбыз керек. Менин пикиримче, эң маанилүү, эң маңыздуу алдыбыздагы тапшырма. Бир жаңы нерсе, Кыргызстандын атуулдарына 2000 ашуун иш үчүн уруксат. Венгриянын премьер-министри билим берүү тармагындагы кызматташууга да көңүл бурду. Аны менен катар Виктор Орбан кызматташтыкты бекемдөө үчүн эки мамлекеттин борборлорунун ортосунда төз авиакаттам ачуу зарылдыгын белгиледи. Өлкө башчы Садыр Жапаров ушул жылдын 5 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн оң динамикасы белгиленди. Ушул жылдын февраль айында мен ушул Венгрияга болгон сапарымды жылуу сезимдер менен эстеймин. Сиздин өзүңүз айткандай, ошол февраль айында келип кеткенден бери биздин карым-катнаштар жакшырып, ошо улам башка бир саммиттерде жолугууларда ушундай жакшынакай иштер жүрүп атат. Соода сатык экономика тарабынан дагы мурдакыларга салыштырмалуу, мурдакы жылдарга 2,5 эсе өстү. Бүгүнкү күндө 6,5 миллион долларга товар алмашуу болду. Маселелерди, экономикалык маселелерди, сөзсүз түрдө саясий маселелерди козгогон. Ал эми Венгриянын лидери менен президентибиз биринчи кезекте ошол маселелер экономикалык багытта нукта жүргүзүлдү, социалдык багытта, маданий багытта, соода саттык экономикалык багыттагы жүргүзүүлөр
болду. Ал деген бизге биринчиден пайда алып келет экономикалык жактан, саясий дагы бизди таанып атышат бүгүнкү күндө. Мамлекет акырындык менен туура жолдо бараткан белгиси катары билсек болот. Эки өлкө негизинен айыл чарба, фармацевтика тармактарында кызматташат. Ондогон кыргызстандык студент Венгриянын жогорку окуу жайларында квоталык негизде билим алат. Арасында биринчилерден болуп биздин эгемендүүлүгүбүздү тааныган. Бул биринчиси саясий жагы, экинчиси маданий жагынан ошол баягы кыргыз кыпчактын өкүлдөрү Венгрияда жашайт да, Венгрияда бар. Маданий багытта дагы биздин ошол 92-жылдан баштап тыгыз чоң алакаларыбыз бар. Венгриянын өкүлдөрү, маданий тармактагы өкүлдөр бизге тез келип турат. Биздин өкүлдөрүбүз мына акыркы 5 жылда 3-4 жолу барып келди Венгрияга. Бул багытта дагы биздин аябай мындай жакшы мамилелерибиз бар да, ал дагы күндөн күнгө күчөп атат деп айтсак болот. Иш сапардын алкагында өлкө башчы Будапешт шаарындагы жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын финалына ардактуу конок катары катышты. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык мамиле 1991-жылы түзүлгөн. Бул өлкөнүн элчилиги Бишкекте 2020-жылы ачылган. Ошол эле жылы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алынган. Алмагүл Байгызы, Азам Бузирков, Ош ТВ. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өлкөдөгү бир катар көмүр кенин кытайлык компаниялар менен биргелешип иштетмей болууда. Шинжаң Уйгур автоном районунун Үрүмчү шаарында өткөн Кыргыз-Кытай бизнес форумунда экономиканын көптөгөн багыттары боюнча кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн, жалпысынан 29 документке кол коюлганын, анын 9-у көмүр тармагына байланыштуу экенин 19 августта өкмөттүн басма сөз кызматы билдирген. Чек арадагы Эркеч Там өткөрмө бекетине жакын жерге ленталуу конвейер менен көмүр логистикалык борборун жана Торугарт бекетине жакын жерге көмүр логистикалык борборун чогуу куруу боюнча келишимдер кабыл алынды. Мындан тышкары Агулак, Беш Буркан, Тегене, Торугарт 1 сүлүктүү көмүр кендерин биргелешип иштетүү ниети жөнүндө келишимдерине кол коюлду. Жогорудагы келишимдер Кыргыз көмүр ишканасы менен кытайлык 5 компаниянын ортосунда кабыл алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган расмий делегациянын Үрүмчүдөгү 4 күндүк иш сапары 19 августта жыйынтыкталды. Эптин эксперттери дары-дармекти каттоо процедураларын жөнөкөйлөтүү боюнча иштеп жатышканын Евразиялык экономикалык комиссиянын маалымат кызматы кабарлады. Мындай маселе дары каражаттары боюнча комиссиянын тармактык эксперттик комитетинин кезектеги жыйынында каралып, ага техникалык жактан жөнгө салуу министри Виктор Назаренко жетекчилик кылган. Жалпы рыноктун ишинин туруктуулугун жана дары-дармек каражаттарын биримдиктин талаптарына ылайык жүгүртүүнү камсыз кылуу максатында каттоо процедураларын жөнөкөйлөтүү маселелери өтө маанилүү. Алар форумдар менен конференцияларда, бизнестик жолугушууларда дайыма талкууланып келет деген министр. Отурумда Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңешинин долбоору талкууланып, жана жактырылган документте бир катар эрежелердин жоболорун оңдоо каралган. Тагыраагы дарыны каттаган көлүктөрдү мөөнөтсүз берүү эрежелерин өзгөртүү белгиленген. Жөнгө салуу процедурасы менен кошо эле бир убакта каттоо досьесине өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү да жакшыртылган. Долбоор быйылкы жылдын 4-кварталында Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын отурумунда каралары айтылды. 1-сентябрдан тартып жалпы билим берүү уюмдарынын атайын мектептердин жана бардык типтеги аталыштагы мектеп-интернаттарынын директорлорунун жана директорлорунун орун басарларынын кызматтык маяналары 50%-га жогорулатылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Билим берүү уюмдарынын директорлорунун жана директорлорунун орун басарларынын эмгек акысын жогорулатуу үчүн жылына 549 миллион сом, 2023 жылдын 1-сентябрдан тарта 183 миллион сом талап кылынат. Натыйжада 1-сентябрдан тарта Ысык-Көл облусунун айылдарынын бириндеги 100-600 окуучу билим алган мектептин 13 жылдан ашык эмгек стажы бар директору мурда 19143 сом айлыга калса, эми 28715 сом маян алат. Ал эми 13 жылдан ашык стажы бар бул мектептин директорунун орун басары 1-сентябрдан баштап айлыгы жогорулатылганга чейин 17413 сом алса, мындан ары 26120 сом маян алат. Өзгөн районундагы 1800дөн ашык окуучусу бар айылдык мектептин биринде 15 жылдан ашык эмгектенген мектептин директору айлык жогорулатылганга чейин 23731 сом алса, эми 35597 сом маян акы алат. Ал эми
15 жылдан ашык стажы бар бул мектептин директорунун орун басары 1 сентябрдан тарта мурда төлөнүп келген 21.360 сомдун ордуна 32.040 сом маянакы алмакчы. Элдин милицияга болгон ишеними боюнча Баткен облусунда көрсөткүч эң жогору. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков милиция жетекчилери менен өткөргөн жыйында билдирди. Министрдин айтымында өлкөдө элдин милицияга болгон ишеними бир кыйла жогорулады. Былтыр элдин милицияга ишеними 25,9 балл болсо, быйыл 29,2 балл. Жалпы ишеним 3,3 баллга жогорулаган. Милицияга болгон ишеним отчетто эмес, элдин жүрөгүндө болушу керек. Коомчулуктун жогорку колдоосуна ээ болуу үчүн ар бириңиздер жарандардын тынчтыгын сактап, сапаттуу иш-чараларды күчөтүңүздөр. Элдин милицияга болгон ишеними боюнча аймактардан Баткен облусунда бир кыйла өсүп, өткөн жылга караганда 9 баллга жогорулады. Былтыр 42,1 болсо, быйыл 48,6% жогорулаган. Таасирдүү жолугушуулар, ар тараптуу түшүндүрүү жана жеринде жардам көрсөтүү иштери жакшы нукка салынгандыктан Баткен элинин милицияга болгон ишеними жогору болду деп кошумчалаган министр. Ошондой эле ал калган облустарда ушундай даражага жетишүү керек экендигин белгилеген. Оштогу эң негизги көчөлөрдөгү каттамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Мындан кийин Курманжан Датка жана Ленин көчөсү толук бир тараптуу гана жолго айланат. Учурда шаардыктарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 6 патрулдук пост иштеп жатат. Шаар бийлиги борбордук көчөлөрдөгү каттамдарды өзгөртүү менен жол тыгынын азайтууну көздөйт. Ош шаарынын эң негизги көчөлөрү болгон Курманжан Датка жана Ленин көчөлөрүнө каттамдык өзгөртүүлөр киргизилди. Анда жаңыдан гана реконструкциядан өткөрүлгөн Ленин көчөсүнүн теш-таш тарабы эми толук кандуу бир тараптуу жолго айланды. Шаар бийлиги жол кыймылына өзгөртүүлөрдү киргизүү менен жол тыгынын азайтуу жана коопсуздукту күчөтүүнү көздөйт. Шаардын борбордук Ленин көчөсү жаңы автобекетке чейин бир тараптуу болуп ачылды. Көчөнүн бир чакырымына жаңы асфальт басылып, толугу менен реконструкцияланып бүттү. Учурда каладагы каттамдар толугу менен өзгөрүп, Ленин жана Наваи көчөсүнүн кесилишинен тарта 8 март көчөсүнө чейин бир тараптуу унаалар үчүн жол кыймылына айланды. Бул жол шаардык автобекет тарапка карай багытталат. Бул шаар ичинде болуп жаткан жол тыгындарын азайтуу максатында ачылды. Ошондой эле Ленин көчөсүнүн 517 дарегиндеги кооп таймакка узундугу 90 метр, бийиктиги 6 метрди түзгөн тосмо дуал курулду. Тирөөчү дуалга шаардын казынасынан 23 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Жолдун түшүп кетүүсүн шарттаган жардамам көчө оңдолбой келген дейт мекемеден. Учурда мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, көчөнүн эки тарабына тротуар дагы басылган. Шаардагы бир өзүңөр көрөсүңөр. Аэропорттон келгенде деле тыгын болот. Чыкканда баратканда теги Наваи көчөсүнөн автотреск өтүп, анан кайра жүрүш керек. Бул жак базардын ичи болуп эсептелет. Базардын ичинен өтүү кыйын болчу. Ошолордун баардыгын эске алып туруп, ушул проектти киргизди чоң. Бул жерде Ленин көчөсүнүн асфальтынын узундугу 1 километр. Бирок ошонун эң негизги айтып кете турган нерсе, бул өзүңөр жакшы билесиңер, кооптуу жер болчу. Өзгөчө кырдаалдар Министерствосуна канча бир 5-6 жылдан бери айтылып келген, аткарылган эмес да. Бул жерде кооптуу жерди бүтүрмөйүнчө бул жолду баштаганга болбойт болчу. Ошондой эле Курманжан Датка көчөсү 8 март көчөсүнүн кесилишинен тарта шаардын ички борбордук бөлүгүнө карай бир тараптуу каттам ачылды. Ал эми айдоочуларга эскертүү иштери жүргүзүлүп, 2 күн ичинде жол белгилерин орнотуу пландалган. Көчөлөрдүн кесилишинде 6 кайгулдук пост дагы уюштурулган. Негизги максат болду ошол жол тыгындарын азайтуу болгон да. Себеби дегенде автоунаалардын агымын эсептеп көрүп, Курманжан Датка көчөсүнөн түздүктөн түштүккө карап кете бара жатканда агым көптүгүнө байланыштуу милициянын кайгуу кызматы жана Ош шаардык мэриясы менен биргеликте ушул планда иштеп чыктык дагы. Анан атайын ограничениялар койдук ал жерге. Курманжан Датка көчөсү аркылуу ал жерде бир багыттуу жол, бирок ал жерде ушул троллейбустун багыты гана жүргөнгө эртең жол чийимдет чийилет дагы, троллейбус каттайт. Учурда Абсамат Масалиев жана Алишер Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп жаткан айлама жөө өтмөктөн улам негизги проспектинин бир бөлүгү жабыктырат. Мындан улам каладагы каттамдар өзгөртүлүп, шаардыктарга ыңгайсыздыктар жаралып келүүдө. Ал эми Масалиев проспектисин 3 чакырымын асфальттоо толугу менен аяктаган. Жол оңдоого быйылкы жылы жергиликтүү казынадан 350 миллион сом бөлүнгөн. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ.
Ушул жана башка маалыматтар расмий сайттарга, YouTube, Facebook баракчаларга да жүктөлөт. Биздин маалыматтардан кабардар болуңуз. Студияда мен Алмагүл Эркебай кызы кызматта болдум. Саламатта калыңыздар.